Мына ушундай караңыздарчы, апалар ар дайым бар болсун дейли. Себеби дегенде ар бирибизди мына ушундай эрежеге жеткирген, ошондой эле алдыга жылдырган, ар качан ар мүнөз сайын бизди колдоп турган бул апаларыбыз болот экен. Албетте урматтуу теле көрүүчүлөрүбүз, бардыгы мына ушундай сиздер үчүн болуп жаткан учур. Ал эми сиздердин көңүлүңүздөр көтөрүлүү үчүн биз ар дайым кызматтабыз. Ал эми биздин азыр дагы сонун сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүү үчүн, ошондой эле сиздерге жагымдуу маанай тартуулоо үчүн бизге конокторубуз жетип келип калган. Сонун караңыздарчы, облустук балдар чыгармачылык үйүнүнүн мугалими Кочкорова Гүлмира эжекебиз, ошондой эле Умаралиев Абазбек агайыбыз, анан Табанова Жасмина деген сонун кыздарыбыз келип калган. Келиңиздер, кандайсыздар? Аман эсен жетип келип алдыңыздарбы? Суу койшубай. Эжеке сөз сизден болсун. Алгач саламдашып, тааныштырып, кайсыл жерде иштейсиз? Толугураак айтып берсеңиз жакшы болот. Кутман таң барыңыздарга. Бүгүн биз үшөө эле чакырган жерге бар, чакырбаган жерден барба деген макал бар го. Ошол кабарды угуп, жагымдуу маанай менен үшөө эле барыңыздарды сүйүнтөлү деп келдик. Азаматсыз эжеке. Негизи мына ушул Балдар облустук чыгармачылык үйүндө иштегениңизге канча жыл болуп калды? Мен жалпы иштегениме 25 жылдын жүзү болду. Ошол жылдан баштап областык балдар чыгармачылык үйүндө директордун орун басары, азыркы убакта вокал эрим жетекчиси болуп эмгектенүүдөмүн. Агай, кандай жүрөсүз? İşleriniz жакшыбы? Негизи эле балдар чарчатып койбой атабы сизди? Дагы себеби жакшы. Кандай балдарга сабак берген кандай? Эмнеси менен айырмаланып турат? Эмне өзгөчөлүгү бар деп ойлойсуз? Балдар менен иштеш кызыктуу. Кызыктуу. Балдар айтканын кылады. Болгону дагы сиз коштоп музыка чертип берип турат окшойсуз. Ооба, мен музыка чертип. Жасмина, кандай? Окуулар жакшыбы? Ооба, жакшы. Сабак кандай болуп атат? Жакшы. Элдер менен амандашып аласызбы? Бардыгы менен. Салам достор. Дагы. Канча жыл болду? Сабакка барганыңызга, балдар чыгармачылык үйүнө барганыңызга канча жыл болду? 3 ай болду. 3 ай болду. Эмнеси менен жагып атат? Ал жерде ырдаганы жагат, шаңды жүргөн жагат. Эжек агайлар бизге өзүн бош коюп ырдаганды, сүрдөбөй ырдаганды үйрөтөт. Кайсы ырларды жакшы көрөсүз? Мага ата-эне, мугалим, достор ушундай ырларды. Бүгүн бизге дагы ырлар даярдап келдиңизби? Ооба. Кандай ырларды да бересиз? Ата-эне, энекем. Апаңызды жакшы көрөсүзбү? Ооба. Канчалык жакшы көрөсүз? 100%. 100%, азаматсыз. Негизи мына ушул балдар чыгармачылык үйүнө дагы апаңыз алып келдиби? Ооба. Канча жашыңыздан баштап ырдайсыз? Мен 3 жашымдан. 3 жашыңыздан баштап. Тилиңиз чыгып эле шак эле ырдап кетсиз да, азаматсыз. Негизи эле мынакей көп жылдан бери эмгектенип келет экенсиз. Балдар менен иштешүү, болгону дагы вокалдык тармактан сабак берүү эмнеси менен сизге жагат? Эжеке, кандай? Негизи эле бала жыты кандай? Мына ушул жөнүндө айтып бериңизчи. Мен өзүмдүн окуучуларымын, өзүмдүн балдарымды да жакшы көрөм да. Үйлөрүнө сабактан кийин жетип алдыбы, эмне болду экен деп кыжалат болом. Эртең менен келсе жакшы келдиңерби деп. Мен балдар негедир башка окуучулардан өзгөчөлөнүп турат да. Бул вокал иримдеги окуучулардын көңүлдөрү өтө назик. Бир кичине эле катуу сүйлөп койсоң капа болуп калышат. Анан булардын өтө сезгичтиги, өтө баамчылдыгы, назиктиги, өздөрүнү өтө сахнада жакшы алып жүргөндөрү, табияты өтө башкача окуучулардан айырмаланып турат да окуучулар. Негизи эле мына ушул вокал тармагынан сабак берип калышыңыздын эмне себеби? Себеби эмне болду? Эмнеге вокал тармагынан сабак берип жүрөсүз? Өзүңүз дагы ырдайсызбы эжеке? Мен өзүм да кичинекейимден баштап эле өзүм Нокен районунан болом. Музыкалык мектепке барып аккордеон бөлүмүн бүткөм. Кийин сиз ошондо аккордеон ойной аласыз? Аккордеондо ойной алам. Эмнеге ала келбедиңиз анан биздин студияга? Ошо ала келбепмин. Буюрса кийинкиде алып келем. Буюрса сөзсүз күтөбүз, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен кичинекейимден баштап эле ушу Жасмина Даева агман эле мектепте ар бир конкурстарга, областтык, райондук, шаардык конкурстарга дайыма активдүү катышчумун. Ошондон улам музыкалык мектепке ата-энем тапшырды. Ошол жерде ийгиликтүү бүттүм. Андан кийин окуум улантып, жогорку билимдүү болдум. Анан ошол кайсыл кесипти тандасаң кичинекейиңде ошол багыт боюнча иштеп келатам. Азыркы убакта менин окуучуларым өтө активдүү, өтө жөнөкөй, кичипейил, бир нече конкурстардын жеңүүчүлөрү, мен окуткан окуучулар азыр консерваторияда, музыкалык окуу жайларда окуп жүрүшөт. Мен ошол окуучулар менен сыймыктанам. Азаматсыз эжеке, мына ушундай ийгиликтүү инсандар тарбиялай бериңиз дейли. Анан эмне себептен вокал тармагын тандап алдыңыз? Вокалдан берүү, сабак берүү канчалык деңгээлде кыйын? Мисалы, инструменттерге караганда вокалдын эмне айырмачылыгы бар деген бир суроолор жаралат да. Ооба. Бул туура суроо бердиңер. Ийримге келген окуучунун
10 окуучу келсе, ошонун арасынан 2 гана окуучу вокалга кызыгат да, 10 окуучудан. Кээ бир окуучулар табити жөндөмү нарагынан болот. Ата-энеси музыкант болушу мүмкүн, же чоң ата, чоң энелеринен калат. Кээ бир окуучулар ушул сабакка келгенде жөндөмү жок болсо да ушу вокалдан сабак алганга аракет кылышат да. Негизги себепчилери иримге алып келген ата-энелери көпчүлүгү бизге эң жардам берген. Биздин ата-энелерибиз өздөрү алып келип, балдардын окуп болгон жөндөмүн текшерип, эжеке 1 ай болду, 2 ай болду, кандай болуп атат, результаты кандай, вокалдан бир нерсе алып чыкса болобу деген суроолорду беришет. Анан мен балдардын көңүлүн калтыргым келбейт. Мисалы үчүн слуху жок балдар да келет да иримгечи. Анан балдарды баардыгын тегиз көргөнгө аракет кылам. Анан жөндөмү барлар жогоруда айтып кеткендей, жылдан жылга ийгилик болсо катышып калат. Анан өздөрүндө жок окуучулар өздөрүнчө эле кетип калат да кружоктончу. Значит, менде эч нерсе жок экен, музыкалык жактан эч нерсени өздөштүрө алган жокмун деп. Сон Жасмина, сизди барганда кантип сынап алды эжекеңиз? Эмне кылды? Эжекем мени колун чабып, анан мындай кылып, ошондой кылгандан окшош кылып бер деди да. Окшоштура алдыңыз менен? Кантип окшоштурдуңуз? Эжекем кыйын эмес экен? Жок. Оңойлоп алды сиз үчүн, э? Негизи кандай кыргызчаларды жакшы көрөсүзбү? Кимди жакшы көрөсүз? Кыргызча, Кыргызстандагы ырчылардан кимди жакшы көрөсүз? Көбүнчө Гүлназ Чынбек кызы жагат. Гүлназ Чынбек кызы эмнеси менен жагат сизге? Ал дайым жагымдуу маанайда жүрөт, шаңдуу, шайыр кыз, ошондуктан мага жагат. Сиз дагы ошондой жүрөсүзбү? Үй бүлөдө канчанчысыз? Мен эң чоңмун. Эң чоңсуз. Сизден кийин канча бар? 2 иним бар. 2 иниңиз бар. 2 иниңизди карап, анан ырга окууга канча жетишип атасыз? Бардыгына жетишем. Апаңызга да жардам бересизби? Азаматсыз. Агай, негизи эле мына ушул балдарга сабак өтүүдө, же болбосо балдар менен теңтайлаша жүрүүдө, баягы өзүң деле жан дүйнөң бала болуп калат дейт го. Мына ушул сөз канчалык деңгээлде туура деп ойлойсуз? Эми бул жерде мугалимдин эмеси көбүрөөк да. Балдар менен иштешкечи. Негизи мындай сиз дагы бала болуп балдар ырдап атса, өзүңүз баягы музыка ойноп берип атып, кошулуп бала болуп кетсеңиз керек менин оюмча. Болот. Бала болуп жашап кетесиң да. Күн сайын жашырат экенсиз да анда. Негизи эжеке, мына ушул алгач эле балдарды кабыл алууда кандай критерийлерге көбүрөөк көңүл бурасыз? Кандай талаптарды коесуз сиз? Эмнесин карап көбүрөөк көңүл буруп аласыз? Иримге келген ар бир бала, мисалы үчүн, жаңы иримге келгенде бизде дайыма музыка болот, кабинетибизде музыка жаңырып турат. Анан кызыкпаган бала дагы коридордо кетип бара жатып эле музыканын үнүн укканда ушул кружокко кирип жазылам деген өзүндө ушундай нерсе пайда болот да, кызыгуу пайда болот. Анан ата-энеси алып киргенде биз сөзсүз түрдө окуучуларды тандап алабыз. Алардын музыкага болгон шыгын, слух деп коет, музыканы кандай кабыл алат, андардын ритмин, темпин, ырлардын ушулар жөнүндө бир нече суроолорду беребиз дагы. Анан өздөрүнүн ыңгайлуу көнүгүүлөрдү жасатып, анан кийин ырдатып, алардын үнүн угушубуз керек. Себеби балдар, кээ бир балдар ырдайт, слуху жок да, укпайт да бирөөнүн ырлаганын. Анан ошолорду текшерип көрөнөн алабыз иримге негизинен. Негизи баардык жагынан карайт экенсиздер да. Анан улуу муундагы инсандар да кайрылгандар болобу? Ушундай вокал сабагынан өтүп бер бизге деп. Бүгүнкү күндө өтүп атасызбы? Менде андай мугалимдер болот. Мугалимдер көбүнчө жанагы жыл мугалими болот го. Анан бир иш-чаралар болот. Ошолордо келип бизге бул үйрөтүп койсоңуз кантип ырдасак болот, эжеке убактыңыз болобу, сизге келип кайрылсак болобу деп кайрылышат. Негизи ушундай бир ой болбодубу? Улуу муундагы инсандар үчүн дагы бир өзүнчө бир кружок ачып койгонго. Алда планда бар. Кээ бир мугалимдерге жардам берем өзүчө. Бош убактымда келишет. Эжеке кайсы ырдасак болот, биз конкурстарга катышат элек, бизде ыргезе болуп атат эле, же конкурстар болуп атат деп. Анан запистерге жардам берем, тандаганган жардам берем. Деги эле баардык жактан жардам берип турбайсызбы? Анан мисалы Жасминанын өзгөчөлүктөрүн айтып өтпөйсүзбү? Мынакей 3 ай болуптур сизде келип окуганына, кандай өзгөчөлүктөр бар экен, кандай ырларга көбүрөөк басым жасаса болот экен? Негизи баягы ушундай устаттар адамдарга ырларды тандап берүүгө, ошондой эле кандай голосто ырдоого бир түрткү болот го. Сиз дагы бир өзүңүздүн бир жакшы бир ой пикирлериңизди айтып өтсөңүз жакшы болот эле. Жасмина бизге келгенге аз эле убакыт болду. Биз Жасминаны окуткан биз үчүн өтө жеңил эле. Биз нөлдөн баштаган жокпуз. Жада калса нөлдөн баштаган. Нөлдөн баштаган жокпуз. Буга чейин Жасмина өзү жогоруда айтып кеткендей кичинесинен ырдап жүрчү экен, конкурстарга катышып жүрчү экен. Анан мен сыртынан угуп жүрчү элем, анан
апасы өзі қызы алып келді быйылғы жылы эжеке вокал кружогунан кызым кабыл алсаңыз деп. Бизде жыл сайын областтык республикалык кароо сынактары болуп жүрөт. Буюрса мен дагы азыр жакында жаңы жыл кирип келатат, губернатордук ёлка бизге бөлүнүп берилген. Жыл сайын ошол ёлкага катышабыз. Бүгүн сюрприз болуп атат. Жасминан ошол губернатордун ёлкасына даярдап атам. 1-2 чыгарма менен азыр даярданып атабыз. Эң жакшы чыгарманы ошол губернатордун ёлкасына алып чыгабыз. Эң сон кандай болуп атат анан? Губернатордун ёлкасына даярдануу оңой келе экен? Кыйын эмес экен? Жок. Кыйналбай атасызбы? Негизи губернатордун ёлкасына болуп көрдүңүз беле? Бир да жолу болгон эмессизби? Мектептердечи кандай? Мектептерде ырдай билебиз, кандай ёлкаларды? Кантип ырдайт? Эмне ырларды көп ырдайт элеңиз? Жаңы жыл жөнүндө ырларды ырдайт элем. Анан башка конкурстар болгондо энеке, матене, мугалим деген ырларды ырдайм. Негизи Аяз атага ишенесизби? Жок. Неге ишенбейсиз? Аяз ата жөн эле адам да. Караңыздарчы, мына ушундай тергөөчүлөр азыркылар аябай кыйын. Биз аябай ишенчүбүз да. Биз баягы Желмогуз, жез кемпирлер келет го, аябай бекинип каччубуз. Сиз эмнеге ишенбейсиз? Желмогуздардан да коркпойсузбу? Азаматсыз. Анда келиңиз. Бир мына ушундай биздин студияда сон ырларды Жасмина кызыбыз даярдап келген экен. Анда агайыбыз коштоп берип турган болсо, Жасмина кызыбыз сонун сиздерге өзүнүн жагымдуу чыгармасын аткарып берсин. Кеттик. Сүйлөп каме. Эжеке, бул камера сиздики, ушуга карап сүйлөңүз. Бул карап, мына мен карап. Жасмина өзү аз сүйлөйт. Ой, сүйлөй бери. Ырдабрем дейт эле. Ырдагандан жанданып кетет булчу. Өзү ушундай кыска эле жооп берип коет. Агай сүйлөңүз, көбүрөөк сүйлөңүз. Алдыңкы месталарды алгам деп айт. Баштадык. Өзүңөр да? Азаматсыз Жасмина, караңызчы, аябай сонун ырдайт экенсиз. Негизи эле мына ушундай ырларды ким тандап берди атабыз сизге? Мага эжекелер. Эжекеңиз тандап берди атабы. Эжекеңиз кайсыл ырды айтса, шак ошол ырды ырдай бересизби? Коркпойсузбу? Жок. Же коркосузбу, буга үнүм жетпей калат, буну ырдай албай калам деп? Үнүм жетпей калат. Коркпойсуз, Азаматсыз. Негизи эле мына ушул балдарга үйрөтүү, балдардын көңүлүн табуу, анан эми билебиз да канчалык деңгээлде кыйын экенин, же болбосо бала бир оюн болот го, оюн карак деп коебуз. Баягы ойноп кеткен учурлар болот. Ошондой учурларда кантип бир телин таап, кантип октат деп эле кызык көрөм да мен ушул мугалимдерди. Эжеке бир өзүңүз айтып бериңизчи. Деги эле кантип жаш балдар менен иштешесиздер? Балдар менен иштеш өтө бир жагы кызыктуу, бир жагы өтө татаал. Себеби өзүбүздүн балабызга өзүбүздүн күчүбүз жетпей калат го. Класска келгенде болсо 10-15 окуучу келсе, 15 окуучунун мүнөзү ар башка да. Бири сабакты жазалы дегенде, бириси ойнойлу дейт. Мен оюма бир жакшы бир нерсе эсиме түшүп атат. Окуун жаңы бүтүп барганда садик ишке кирип калдым да. Алгачкы жолу иш жолун баштаганда ошондо средний ортоңку группага музыкант болуп кирдим. Анан Бекборбиевдин Кызыл гүлүм деген, жолугал деген ыры чыгып калды. Анан мен бир семинарга даярдашым керек экен, мага ошондой тапшырма берди. Ошол ырды жаттайлы десек, баягы 3 жашар балдар, мындай балдар. Жок, биз жолугалын ырдайбыз дешет да. Сроң бергенде ошол эсиме түшүп кетти да. Анан балдар менен иштегенде бала болосуң. Капа болгон баланын жанына барып, бет башынан өп, жакшы көрүп, артист болушуң керек, алардын көңүлүн алышың керек. Азыр кышкы убак болгонго байланыштуу кар жөнүндөгү ырларды көбүрөөк өтүп атабыз. Себеби айланабыз аппак болуп кар жаап атат. Планда жок эле нерселер пайда болуп кетет биздечи. Эжеке кар жаап атат эшикте деп балдар ошентсе анан келгиле анда кар жаады деген ырды үйрөнөлү десек, мейли дешет. Ооба антпесек биз балдар менен ушундай ар түрдүү балдарга коштуп өзгөрөбүз. Капа болгондо капа болобуз. Кээ бирибиз ата-энелер жөнүндө ырларды ырдаганыбызда кээ бир балдар капа болуп калат. Себеби биздин ата-энелерибиздин көпчүлүгү азыр мигранттар, башка жактарда эмгектенип жүрүшөт, балдардын жанында эмес. Анан өзүң да ойлонуп каласың, бүгүн ушуларды бекер эле үйрөттүмүн. Ар биринин көңүлүн табышыбыз керек да, иш кылса биз мугалимдер. Анан азыркы балдар эми биздин жаштарыбызга караганда аябай тез бир өөрчүп атат, тез өнүгүп атат. Ойлонуу таризleri дагы азыр Жасмина дагы айтты, мен Аяздага ишенбейм. Ал бизге окшогон эле адам деп атпайбы? Анан ушундай учурларда кантип атасыз? Кандай жаңы ыкмаларды колдонуп атасыз? Мисалы бизге ошентип айтса, бир нерсе айтса аябай ишенчүбүз да. Азыр эми андай нерсе жок болуп калды окшойт менин оюмча. Азыр балдарды ишендириш өтө эле кыйын да. Мисалы үчүн биздин темабызга карап, бүгүн биз балдар ушуларды үйрөнөбүз десек,
балдарга жакпайт да, алчы. Азыр интернет бардык нерсе өрчүгөн убакта мен айта тургандарды алар интернеттен де таап. Эжеке ушуларды бир жерден укканбыз да, андан көрө муну үйрөнбөйлү эжеке деп көп. Кайра өзүлөрү сунуш Ооба, беришет. көп сунуштар, ойлор, жакшы сунуштар балдардан жарылат. Анан балдардын көңүлүн алып, балдар айткан темага да кайрылабыз. Өзүбүздүн пландагы ырларды да үйрөткөнгө аракет кылабыз. Арт тараптан мугалим күчтүү болуш керек. Негизи мына ушунчалык эмгек жолуңузда жүрүп, анан кийин өзүңүздүн балдарыңыздан дагы чыгармачылыкка аралашып, жол болсо мына ушундай сиздин жолуңузду жолдоюн дегендер болдубу? Менин өзү бир кыз, бир уулум бар. Кызым кичинекейинде ырдачу. Губернатордун ёлкасында ырдаганбыз. Анан убакыт өткөн сайын жанагы переходный возраст болуп калат экен, азыр буюрса студент болуп калды, азыр ырдабай калды. Башында ырдачу 5-6 класска чейин ырдап жүрдү. Анан азыркы убакта ырдабайт. Музыканы коюп берип коюшу мүмкүн. Же мен барып үйгө барып сабакка даярдап, муну таап берчи кызым десем, таап берип коюшу мүмкүн. Анан ушуну үйрөтүп атасызбы деп коет, анан калган уланып кетпейт. Эч кандай бир кызыгуусу калбай калган ошондой. Мисалы ушундай баягы чыгармачыл инсандарга алгач жаштайынан баштап эмнеге көбүрөөк басым жасаш керек деп ойлойсуз? Мисалы башка чет өлкөлөрдө аябай жакшы да, эгерде музыкант болом деген болсо, бир инструментти ойнойм деген болсо, өлгөсөм мынакей Британияда эле айтайлы, ачык эле. Ушу Британия мамлекеттеринде андай атайын бир мектептер бар, атайын ушул бир эле тармак менен алып кете турганчы, анан Жасминеге окшогон кыздарды ошолчундай жерге бере турган болсо, сонун үйрөтөт да, алар 11-ти бүткөндө аябагында бир профессионалдуу деңгээлде чыгып калышат да. Бизде дагы ошондой болсо жакшы болобу эле? Сиздин жеке оюңуз кандай деп ойлойсуз? Мен жеке оюмда анан сунушум да бар эле. Себеби музыкага кызыккан балдар, кыздарыбыз өтө көп. Ана тил атында жетилеп баратта сен математикага киришиң керек, сен орус тилге киришиң керек, сен чет тилге киришиң керек. Себеби сабак учурунда мектепте ушул предметтер өтө керек да балдарга. Анан кызыгуусу бар окуучулар дагы вокал ийримине качып жүрүп киришет да. Анан өздөрү келип алса, ата-энеси таппай калып, вокалдан таап алып, анан мен сени вокалга берген жокмун го, эмнеге кирип алдың деген убакыттарда болот да биздечи. Ошон үчүн бала кызыккан ийримдерге берсе ата-энелер, алардын келечегин ойлосо, мисалы үчүн вокалга келген окуучулар деле хобби кылып алып жүргөн окуучуларыбыз бар да. Алар кийин кесиптерин өзгөртөт буюрса. Музыка тармагында иштеп окууну бүткөндөн алып кеткен окуучулардын жолу башка. Анан балдар кызыккан ийримдерге ата-энелер зап келип, мына Жасминанын ата-энесине окшоп поддержка кылып, өздөрү эртеден кечке апасы тынбай чалып турат. Жасминанын апасы эже сабакка бардыбы, сабактан чыктыбы эже, кантип барды депчи. Мен өтө ыраазы болуп окуучулардын ата-энелерине, себеби бизде ата-энелердин группасы да бар, дайыма байланышып турабыз. Бүгүн да эскертип келдим, сабак болбойт бизде. Обедтен кийин келгиле, 10 мүнөт кечигип келгиле, 10 мүнөт мурун келебиз. Эртең иш чарабыз бар балдар. Ошого келгиле, ата-энелер жөнөткүлө десем, группадан карап эле ата-энелер мага жардам берип жөнөтүп турат. Мынакей эң сонун ата-эненин өзү кызыктар болгондугу ан сайын жакшы. Анан жашында музыкадан дагы башка эмнелерге кызыгасыз? Кайсы сабактарды жакшы көрөсүз? Мектепте жалаң бешке окуйсузбу? Же анча-мынча 4-3төр дагы барбы? 3-төр, 2-лер жок. Бирок 4төр бар, Кайсы сабактарды жакшы көрөсүз музыкадан башка? Мен математика, кыргыз тили, орус тили, чет тил сабактарына кызыгам. Келечекте ким болоюн деп атасыз? Келечекте ырчы болгон. Ырчы, кимге окшогон? Гүлначине кызга окшогон ырчы болосузбу? Ооба. Дагы эмнелерди үйрөнгүңүз келет? Мисалы, комуз үйрөнгүңүз келеби? Мен комуз кружокко барам. Канчалык деңгээлде чечип калдыңыз? Кайсы ырларды чертип бере аласыз? Мен мөлмөлү, Мөлмөлүмдү, жөжөлөрүм, кыздарай, балдарай чертип берем. Эң сонун, аябай сонун. Агай, мына ушул музыка жаатына келип калышыңызга, мына ушундай инструмент ойноп калышыңызга эмне себеп болду? Мен биринчи жаштыгымда музыканы школаны бүтүргөнмүн. Анан кийин Наманганда окугам, училищеде. Музыкада? Музыкада. Анан кийин музыкага кызыгып, тойлорго баргам. Клавиша бөлүм бүткөнсүзбү ошондо? Жок. Мен кларнетте рубап менен барганмын. Кларнет окугам да. Анан кийин мына тойлорго барып клавишти үйрөнгөнмүн. Клавишти окугамдан кийин мектепке киргем. 87-жылы мектепке киргем. Мектепте мугалим болдуңуз? Ооба. 35 жыл бир жерде иштегемин. Бир жерде? Ооба. Мектепте иштеп. Анан кийин жакында балдар үйүнө келдим. Айырмасы кандай экен агай? Мына ушул окуучулар менен иштешүү, анан кийин бул жакта эми баары бир балдардын өзгөчөлүк жаш курагы баары бир кичинекей болуш керек. Кандай экен? Айырмачылыгын сездиңизби? Ооба, сездим.
мектепте огур иш. Bu yerде 15 bala, эжеге aytgандай 15 bala bolsa, 15 bala менен бемалал табышып, түтүшүп геп баштасың. Тыгыз байланышасыз, э? Андан убакыттагы кенен болсо керек. Ооба, убакыттагы кейин. А бу жакта бир сыныпта, бир класста 35 bala болсо, ар бири менен сүйлөшүш кыйын. Ар бирде бала менен. Ошо жактары жакшы балдар үйүнө. Эң жакшы. Эжеке негизи эле дагы мына ушул алдыда Кыргызстанда эмнелер пайда болсо деп ойлойт элеңиз. Мына ушул балдардын музыкалык билими өнүгүүсү үчүн кандай нерселер жетишпейт деп ойлойсуз бүгүнкү күндө? Бизде мен Нокенин районунда болгондо айттым, ошондо биз музыкалык мектептер жетишпейт да. Мен өзүм оюмча биз мектептен чыгып алып 40 мүнөттүк жол менен жөө барып келип окугам да менчи. Ошондо биздин айыл өкмөттөн бир эле мен окусам керек. Жалгыз эле. Ошо музыкалык мектептер көп болсо, ийримдер көп болсо, анан мектептерге дагы музыка мугалими бөлүнсө жакшы болмок да. Мурун музыка мугалимдери бар эле, кийинки убакта кыскартуулар болуп, музыка мугалимдери жок болуп калды. Азыр мектепте текст эле жаздырып коет да, эжеке өзүнүн билим деңгээли жеткенче ырдын огон үйрөтүп коет да. А бизде болсо нота менен үйрөтөбүз. Эң негизги биздин жетишкендигибиз ошол деп ойлойм да. Эң жакшы. Анан мына ушул өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүздө баягы адам үнүн сактоо үчүн эмнелерге көбүрөөк басым жасаш керек деп айтат элеңиз? Мисалы көпчүлүк ошол келген конокторубуздун бөлүгү айтат да, ошол үнгө өзгөчө кам көрөбүз, карайбыз, таптап турабыз деп айтышат. Анан кээрки келгендер болсо эч кандай эч нерсе кылбайбыз деп айтышат да. Өзү негизи кандай кылган жакшы? Эмнелерди кылышыбыз керек? Эгер үнүбүздү бир эле баягы ырдаган адамга эмес, жада калса бизге дагы үн керек да. Мына ушундай сүйлөшүү, мына ушундай коо сүйлөшүнчү. Анан эмне кылышыбыз керек эле? Бир өзүңүздөн бир мастер-класс окпайлыбы биз дагы? Биз биринчиден өзүбүздүн ден соолугубузду карашыбыз керек. Анан жакпаган нерселерди чындап эле ичпешибиз керек, жебешибиз керек. Балдарга да айтабыз, азыр жүгүрүп барып эле чипси бир нерселерди жеп алышат го, дашырактар да. Менде деле ошондой убакыттар болот, сабак учурунда балдар жеп калат да, анан айтам туруз өзүмчө. Буларды жебегиле, тамагыңар ооруп калат. Анан балдарды салыштырам. Ырдаган окуучу менен ырдабаган окуучуну салыштырсаң, алар тез кабыл алат да. Көрдүңөрбү, мына окшоп каласыңар. Кече үнү сонун болуп ырдап аткан, бүгүн ырдабай калды. Бүгүн эле ушинтип эскертем деп ойлойт да, мектепке барганда, эртең эле жолко барганда ырдай албай калабыз. Кайра. Тамагыбыз ооруп калат, карды жебешибиз керек балдар. Кече биринчи кар жаганда балдардын баары сүйүнүп кар жеп жүрүшпөдү. Азыр анын үстүнө тамактар ооруп атат, балдардын себеби суук болуп калды, муздак суу ичишет. Биз даже агай экөөбүз балдардын келишинде сууларды алып комнатный температурада болсун, балдар сыртка чыгып суу ичпесин деп дайыма суу үзүлбөйт кабинетибизден келер менен ошентебиз да. Жылуу сакташыбыз керек, балдарды. Өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек экен да. Эң негизгиси, эң биринчи ден соолук мыкты болгон болсо, мынакей баардыгы жакшы болот, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, андыктан баардыгыңызга ден соолугуңуздарга эң негизгиси көбүрөөк көңүл буруп туруңуздар дейли. Ал эми бизге берилген убакыт мына ушинтип аяктап келе жатат. Келиңиз эжеке, сиздерге бир 2 микрофон берсек, андан сөзсүз түрдө Жайсина кызыбызды бир ырдатып коюп туруп, анан кетирсек, эжеке сөз сизде болсо анда. Биз жалпы көрөрмандарды келе жаткан жаңы жылдары менен куттуктайбыз. Аларга бекем ден соолукту, чыгармачылык ийгиликтерди, окуучуларыма болсо албан ийгиликтерди каалайм. Жаңы жылды жакшы тосуп алалы. Рахмат. Агай. Мен дагы эжекенин сөзүнө кошулам. Баардыгыңарга ден соолук, жакшы маанайлар, тынчтык болсун, юртубуз хамиша сау болели. Рахмат. Жайсина, салам жолдойсузбу? Досторубузга, классташтарыбызга, музыкада бирге окуган досторубузга, апабызга баардыгына салам жолдоңуз, Мен өзүмү окуткан мугалим эжеке агайларыма терең ыраазычылык билдирем. Мени окуткан Жамиле эчкеме, Гүлмира эчкеме, Айгүл эчкеме, Зина эчкеме жана башка сабактардан берген агай эжекелериме терең ыраазычылык билдирем. Мен алар менен сыймыктанам. Жана вокалдагы мектептеги окуган, бирге окуган классташ досторума терең ыраазычылык салам жолдойм. Мен силерди жакшы көрөм. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Азаматсыз, эң жакшы караңыздарчы, кандай гана каалоо тилектер айтылды. Кайсы ырды да бересиз анда азыр? Анда мен ата-эне, энекем менин байлыгым деген чыгарманы ырдап берем. Эң жакшы, келиңиздер анда эмесе жалпыңыздар бизге көңүл буруп турсаңыздар, Жайсина кызыбыз мына ушундай сонун ата-энем аттуу чыгарманы сиздер үчүн жаңыртмакчы.
yaz gülünde